Саламатсыздарбы, урматтуу сабагыбыздын катышуучулары, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү сабагыбызда экономиканын эң негизги темаларынан бирөө болгон талап жана сунуш теориясын өтмөкчүбүз. Рынок экономикасынын эң негизи фундамент катары бул талап жана сунуш теориясы түзөт. Себеби кандайдыр бир экономикалык кубулуштун, кандайдыр бир экономикалык бир окуянын негизин карап көрсөк, анын негизинде изилдегенибизде ошол себеби катары талап жана сунуш теориясы бар экенин түшүнөбүз. Ошондуктан талап жана сунуш теориясы өтө маанилүү. Аны билсек, биз экономикада болуп жаткан окуяларды талап жана сунуш теориясы негизинде түшүнсөк болот. Ошондуктан бул темабыз силер үчүн өтө маанилүү деп ойлойбуз. Мисалы айта кетсек, эмне үчүн доллардын баасы кымбаттап жатат деген суроо болушу мүмкүн. Аны изилдегенибизде, тереңдетип караганыбызда анын себептери талап жана сунуш болушу мүмкүн. Эмне дегенде, эгерде долларга болгон талап көбөйсө, элдин баары доллар алам десе, анын баасы кымбаттайт. Эгерде долларга болгон талап азайып кетсе, анын баасы эмне болот экен? Төмөндөйт. Ушундай эле кандайдыр бир кризистин же экономикалык өсүүнүн же өнүгүүнүн себептерин изилдегенибизде, анын негизинде талап жана сунуш теориясы бар экенин көрсөк, түшүнсөк болот. Өлкөбүздө же дүйнөдө болуп аткан экономикалык кубулуштарды дагы жакшыраак түшүнгөнгө себепчи болот экен. Бүгүнкү сабагыбызда, урматтуу көрүүчү, биз негизинен талап теориясын өтмөкчүбүз. Андан кийинкисинде сунуш теориясын, анан экөөнүн кошулгандагы анализдерин үйрөнөбүз. Рынок деген эмне? Рынок экономикасы дейбиз. Кыргызстан рынок экономикасын колдонуп атат, рынок экономикасында жашап атабыз, рыноктук шартта жашап атабыз. Бирок рынок деген эмне? Албетте мурунку сабактарыбызда дагы биз айтып кеткенбиз, бул рынок деген бир гана биз базар эмес. Базарга барабыз, ошол жерден алабыз, санабыз. Бул рынок деген сөз өтө жалпы негизде айтылган сөз болуп эсептелет. Себеби бир гана ушул базар биз рынок эмес, же болбосо кыргызчада айтып атабыз, базар экономикасы деп айтып атабыз. Базар экономикасы бир гана биз билген базар эмес. Албетте базар деген бул жалпы маанада айтылган сөз. Кандайдыр бир товарды алууга же сатууга бир мүмкүнчүлүгүңүз болсо, же ошол жерге барып, ошол жерден сатып алсаңыз, ал рынок болуп эсептелет. Албетте базарлардагы рынок, бирок магазиндер дагы рынок болуп эсептелет, ресторандар дагы рынок болуп эсептелет, же кандайдыр бир кызмат көрсөткөн чач тараш дагы мисалы үчүн рынок болуп эсептелет биздин бул рынок дегенибизде. Же болбосо сиз онлайн интернет аркылуу бир товарды сатып алсаңыз, онлайн маркетинг деген азыр термин дагы бар, ал дагы ошол биз айтып аткан рынок экономикасынын ичине кирмекчи. Демек, бул жерде биз айтып аткан рынок экономикасы же рынок деген сөз жалпы өлкөдөгү же дүйнөдөгү бир алып сатуу болгон жерди биз эмне дейт экенбиз? Рынок дейбиз. Албетте рынок эмне үчүн маанилүү? Себеби рынок деген бул талап жана сунуш же болбосо сатып алуучулар менен сатуучулардын жолуккан жери рынок болуп эсептелет. Биринчи биздин өтө турган темабыз бул талап теориясы. Башкача айтканда, талап деген эмне? Талап деген бир нерсени талап кылуу, бир нерсени каалоо, бир нерсени алам деп аракет кылуу. Талап деген сөз ошодон келет. Демек, талап теориясы дегенибизде биз сатып алуучулардын кантип сатып алышат, же бир нерсени алып атканда алар бир товарды же бир кызматты сатып алатканда алар товардын эмнесине карап талап кылат, жана кандай чечим чыгарышат. Өздөрүнүн чектелген акчасын алар кантип жумшашат. Ушуну изилдемекчибиз талап теориясында. Дегенде талап теориясында бир товарга же кызматка талап болуу үчүн 3 шарт керек экен. Демек, бир товарга же кызматка талап болуу үчүн биринчиден сатып алуу үчүн каалоо керек. Экинчи, ошону алганга мүмкүнчүлүгүбүз керек. Ар кандай болушу мүмкүн бул товар. Кымбат болушу мүмкүн, арзан болушу мүмкүн, ортон болушу мүмкүн. Ошо ар кандай баада ошол товарды алууга мүмкүнчүлүк жана каалоо керек. Ошондой эле белгилүү бир убакыт ичинде, бул 1 ай болушу мүмкүн, 6 ай болушу мүмкүн, 1 жыл болушу мүмкүн. Ошол убакыттын ичинде ушул шарттар аткарылганда
Biz bunu talap деп айтат экенбиз. Мисал бере кетсек, мисал мен iPhone X деген же iPhone 10 деген телефон алгым келип атат. iPhone X деген талап. Демек мен каалап атам аны алганы, каалап атам. Бирок мен мүмкүнчүлүгүм жок. Мен акчам жок аны алганга. Демек iPhone компания же Apple компаниясы үчүн мен талап эмесмин. Себеби шарттарын жерине кетирген жокмун. Же болбосо менин мүмкүнчүлүгүм жок болгон үчүн iPhone мени талап катары карабайт. Мен канчалык кааласам дагы бирок акчам жок. Демек мен талап эмесмин. Же болбосо мен iPhone алганга акчам жетет, бирок мен каалабайм, алганды каалабайм. Демек ал учурда дагы мен талап эмесмин. Ошондуктан ушул эки шарт сөзсүз түрдө орундалыш керек. Демек бир товарды сатып алуу үчүн мен аны алууга каалоом керек. Экинчисин аны алууга акчам дагы болуш керек. Эки шартты ордунда аткарганымда мен ошол компания үчүн потенциалдуу талап болуп эсептелем. Демек ошол потенциалдуу клиенти болуп эсептелем. Ал эми эгерде бул шарттарды аткарбасам, анда биз талап деп айта албайбыз. Экинчиси талаптын мыйзамы. Экономикада да ушундай мыйзамдар болот. Бул жерде товардын баасы менен талап кылынган көлөм арасындагы эмне экен? Байланышты түшүндүргөн бир талаптын мыйзамы бар. Товардын баасы менен талаптын мамилеси же байланышы терс болот. Эмнеге терс десек, бир товардын же кызматтын баасы канчалык кымбат болсо, ага талап ошончолук аз болот. Эгерде бир товардын баасы канчалык арзан болсо, ага болгон талап ошончолук эмне экен? Көп болот. Демек, талап менен баа бири-бирине терс байланышкан. P деген price баа, Q дегенибиз талаптын көлөмү. Баа көтөрүлгөндө талаптын көлөмү азаят. Баа төмөндөгөндө талап көбөйөт экен. Бир нерсени эскерте кетишибиз керек. Ceteris paribus. Ceteris paribus деген эмне? Ceteris paribus деген биз бир гана бул жерде талапка таасирин тийгизген бир гана бааны гана фактор катары эсептейбиз. Эми талапка таасир эткен көптөгөн факторлор бар. Бир гана баа эмес. Адамдар бир товарды алып атканда бир гана баасына карап албайт. Ал товар жагышы мүмкүн, табитине жагышы мүмкүн, жакпашы мүмкүн. Же болбосо баасы кызыктырбайт мага, мен ошол товарды алам, акчасы канчасы болсо дагы мен ошону алам деп аны жактырышы мүмкүн. Демек, баадан сырткаркы факторлор дагы болушу мүмкүн. Аны биз башка астыбыздагы темаларда түшүндүрүп өтөбүз. Бирок бул жерде биз айтып аткан баа менен талаптын гана мамилесин карап атабыз. Башка факторларды биз өзгөргөн эмес деп эсептейбиз. Өзгөргөн эмес деген бул ceteris paribus. Башка факторларды тоңдуруп коебуз. Башка факторлор эч кандай таасирин тийгизбеген учурда деген ceteris paribus дегенди түшүндүрөт. Баа менен талаптын мамилеси терс болот экен. Бир товардын баасы арзан болсо, мен көбүрөөк аламбы? Ооба. Бир товар арзан болсо, ага болгон талап көп болот. Кымбат болсо, эмне экен? Ага болгон талап азаят экен. Бул кубулушту көрсөтүш үчүн биз эки нерсени колдонобуз. Биринчи, ошол товар менен баа менен талаптын байланышын көрсөткөн бир схеманы чызабыз. Же болбосо бир таблицаны сызабыз. Ошо таблицанын негизинде график менен көрсөтөт экенбиз. Мисалы үчүн, X товары үчүн, кандайдыр бир X товары үчүн анын баасы менен анын талабы дегенибиз ошо көлөмү канча экенин көрөбүз. Мисалы үчүн 4 сом болсун, 3 сом болсун, 2 сом болсун, 1 сом болсун. Kölömü 10, 20, 30, 40 bolsun. Bul ekon baylanışın görsetken çekit. Bul grafikteki çekitni görsetöt. Deyli bul çekitimiz A çekitimiz bolsun, bul B çekitimiz, bu V çekitimiz, bu
G чекитин түшүндүрөт экен. Демек, bir товарыбыз 4 сом болсо, 10 киши алат экен, 3 сомго 1 сомго арзандаттык 20 киши алат экен, 2 сомго арзандатсак 30 киши алат, 1 сом болсо 40 киши. Демек, товардын баасын арзандаткан сайын талап көбөйүп атат, товардын баасын кымбаттаткан сайын талап эмне болуп атат? Азайып атат экен. Бунун график менен көрсөтө турган болсок, графикте бул силер билгендей сызыкча сызабыз. Бул жерде 0 десек, x жагына бул жерде биз талаптын көлөмүн белгилейбиз, көлөмү. Бул жерге бааны белгилейбиз, ба. Же англисче тамгалар менен p деп бааны, qd деп эмне экен? Талапты белгилейбиз. Демек, бааз бул жерде жазылган 0дон башталат. 1, 2, 3, 4 экен. Ал эми талабыбыз болсом 10, 20, 30, 40. Экөөнүн байланышын коем. 4, 10 деп турат. Демек, 4'tü таптым, 10'ду таптым. Экөөнүн кесилиши бул чекит. Бул чекитке мен А деп берем. Атты. 3, 20 демек, бул жерде 20'нын үстүнө келдим. Бул чекитти көрсөтүлөт. Бул жерде Б чекити. 2, 30 демек, бул чекит В чекити. 2, 30. Ал эми 1 канча экен? 1, 40. Бул жерде Г чекитин көрсөтөт. Демек, мен бул чекиттерди кошконумда, мен талап же болбосо Д сызыгын белгилейм. Бул Д сызыгы өзүңөр көргөндөй эле талап сызыгы болуп эсептелет. Талап сызыгы. Ал эми талап сызыгы деген эмне? Бул баа менен талап кылынган көлөмдүн байланышын көрсөткөн терс сызык. Талап сызыгыбыз ар дайым астыга карай төмөндөй кетет. Себеби экөөнүн байланышы эмне экен? Терс экен. Эгерде мен бааны көтөргөн сайын, талап азаят. Мен бааны төмөндөткөн сайын, же баа төмөндөсө, рыноктогу баа төмөндөсө, ошол X товарына болгон талап эмне болот экен? Көбөйөт экен. Урматтуу көрүүчүлөр, демек азыр биз 2 суроого жооп бердик. Биринчиси рынок деген эмне, экинчиси талап деген эмне, талапты кандай биз эсептейбиз, жана талап менен баанын арасындагы байланышты көрө алдык. Кыскача бул талаптын кириши болдук. Кийинки темабызда талаптын таасир кылган факторлорун дагы түшүндүрмөкчүбүз.